Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен эфирде мынакей шайлоого тиешелүү болгон кайрадан эле саясий берүүлөрүбүздү баштайбыз. Студияда мен Талай Мамбетов. Бүгүн дагы буга чейин айтып өткөндөй жаңы түптөлгөн, көптү үмүттөндүргөн жана көпкө чейин бара алат деген биздин үмүт артып жаткан партиялардын бири студиябызга конокко келген Мекенчил саясий партиясы. Мына ушул тууралуу бүгүн буюрса биз кеп козгоп сөз кылып бермекчибиз. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, албетте биздин баракчалардан же болбосо номерлерге дагы билдирүүлөрдү калтырсаңыздар, эфирден кийин буюрса сиздерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Мынакей алгач эле ушул Мекенчил саясий партиясы тууралуу азыр жаңы түзүлгөн партиялар мисалы көп. Андан тышкары буга чейин бир канча шайлоолордо ат салышып, бирок жеңишке жетип, жеңилүү ызасын тарткандай партиялар бар. Анан бул саясий партия кандай болуп түзүлүп калды? Түзүлүш максаты эмнеде болду? Бул Мекенчил саясий партиясы буга чейинки мындай чоң ат салышууларга, мындайча жарыштарга чыккан эмес да. Бүгүнкү эмеси кадамы, могу биринчи саясий чоң кадамы, бул биринчи жолу болуп атат да. Эмне үчүн, кандай себептен деп мына кыскача түшүндүрүп кете турган болсом, Мекенчил партиясын 2010-жылы белгилүү саясатчы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев экөө түзүп түптөгөн болчу. Ошол 2010-жылы 10 жыл мурун түптөшкөндө, бирок ошол бойдон бул мындай саясий чөйрөдө мындай колдонулбай келген партия, мындай көп чыгып делеп өткөн эмес. Себеби ал кезде ошондо Садыр Жапаров да, Камчыбек Ташиев да Ата журт партиясы аркылуу саясатка келишип, ошол партия аркылуу элдерге мындай таанымал болуп калышкан да. Бул партия ошол себептен мындай пайдаланылбай ошойдон токтоп турган болчу да. Анан бүгүнкү күнү болсо, өзүңүздөр баары эле кыргыз эл билгендей, Садыр Жапаров ошол түптөгөн, ушул түзгөн партиянын лидери абакта жатат да. Ошол себептен бул партияда мындай такыр эле мындай лидер болбогондон кийин ар бир партиянын өзүнүн бир лидери болот да, ошону түрткөн, эметкен, түптөгөн, түрткөн, мындай алдыга сүрөп жүргөнчү. Лидер ошол абакта болгонун себебинен дагы ошол партиянын мындай кыймылдабай турганы ошондон болду да. Саясий чөйрөдө чыкпай, эч кандай мындай саясий эмелерге көп деле кийлигишпей эметкендер ошол себептен болуп калды. Анан кийин бүгүнкү мындай мамлекетибиздеги абалды негизи мындай сүрөтүп кете турган болсок, саясий абал абдан начар да. Себеби мындай түшүндүрүп кете турган болсо, мамлекет илгертен эле мындай бул айтылып келаткан нерсе, мамлекет кайсыл учурда жоголот деген нерсе болгондо мынтип айтышат да. Мамлекет качан ак менен караны айырмалаганда, жаман менен жакшыны айырмалаганда, ошондо мамлекет жок болот деген немеде. Бүгүнкү саясий абал бул Кыргызстандагы кырдаал именно ошондой абалга барып жакындап калды да. Себеби мисалы азыр бардык эле мындай кыргызстандык жарандарга келип эле мынтип сурай турган болсоң, Садыр Жапаров тууралуучу, Садыр Жапаров тууралуу эмне деп айтсаң, ал бар тең эле айтышат да. Садыр Жапаров мыйзамсыз саясий куугунтуктун негизинде абакта жатат. Күнөөсү жок, жөн эле бир жалган күнөө менен эметип эле, күнөөлөшүп эле ошо абакка камап койгон депчи. Элдин баары билет да. Элдин баары билет да. Канча буга чейин мисалы бир жылдын ичинде ажоого канчалык кайрылуулар болду, видео аркылуу, интернетке, соц тармактар бүт жактан эле чыгат да. Элдин баары билет, бүт баары тең, чиновниктер да билет, соттор да билет, баары тең эле кайрылып атышат, суранып атышат ажоодон ушуну абактан чыгарып коюңуз депчи. Элдин баары билип турат да, бирок аны чыгарышпайт да. Ошол эле маалда мисалы ала турган болсок, башка эле аттарын атабай эле коеюн, белгилүү мындай кылмышкерлер, коррупционерлер аттарын деле айтып атышат, ютубтан, соц тармактардан деле айтып атышат, мына бул ууру баланча миллион урду алган, бүтүп алган деп. Анын баары тең билип турат да, бирок алар абакка эметип эле, сопсонун эле кайра саясий чөйрөдө ушундай партия түптүп алып, тоже ат салышып, ушундай эмеге чыгып атышат да. Ушул кырдаал эң кооптуу нерсе, ушул кырдаал болуп турат да. Себеби коомдо мондай ак менен караны, туура менен туура эмести эч ким билбей калды да. Мындайча айтканда, бийлик башын буга көбүнчө ошо бийлик башындагылар күнөөлүү да, ошо мамлекеттин башында тургандар. Акты ак деп айта албай, караны кара деп айта албайчы.
Демек, бул жерде азыр сиз башаламан болуп калды деген дагы айткыңыз келип атат, туура? Баардык нерсе аралашып кетти, мындай айырмаланбай калды дегендечи. Мындай эл жакшы менен жаманды айырмалабай калды да. Эң коркунучтуу нерсе биздин коом эмне үчүн мындай жок боло турганда коркуп жатат дегенде, эл жаман жакшыны айырмалабай калды. Жамандан бул иш кылганым жаман, бул мисалы жакшы деп. Мисалы мен мына кечээ эле азыр мисалы бир ай болду ушу шайлоо аракеттерин жүргөндөн кийин шайлоочулар менен жолугушуп атабыз. Мен шайлоочу менен жолугушуп, өзүмдү мындай программамды түшүндүрүп айтайын десем, ал менден кечээ күнү эле болду да. Шайлоочу менен жолугушсам, ал менен айтат: "Сиз канча бересиңер?" дейт да. Суроосу ошондой болот да. "Сиз канча бересиз?" Ачык эле акча сурап. Ачык эле акча сурап атат да. "Мен" дейт, "ким эң көп акчаны мага бере турган болсо, мен ошого добушумду берем" дейт да. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген ушу коомдун ушунчалык бузулуп кеткени, элдин да бузулуп кеткени, эл мисалы ошо жаман нерсени кылып атам дегенде да эл ошо түшүнбөй калып атат да. Мен ал түшүнүш керек да, мен добушумду сатып атам, мен келечегимди, Кыргызстандын келечегин сатып атам. Ал аны түшүнбөйт да, мага акча керек деген ошо коом ушул жаман жакшыны айырмабаганы ушул бүгүнкү күндүн трагедиясы болуп турат да. Анан биздин саясий партиянын мына азыркы күнү ошо эмеге чыгып аткан эметкени, бүгүнкү күнү саясий биздин лидерибиз айтып кеттим, Түптүкөн Садыр Жапаров болчу. Ал абакта болгон себептен, ал эме белгилүү себептерден партияга кийлигише албайт. Ошол себептерден аны ошо кошо бирге түптөшкөн Камчыбек Ташиев бүгүнкү күнү ошол партияны алып келип, мындай саясий аренага чыгарып, анан ат салышууга ушул алып кетип атат да бүгүнкү күнү. Себеби ал Садырдын досу болчу. Садырды да ошо көп аракеттерди жасады, мындай алда телевидениядан кайрылды, ошо Садырды абактан чыгарууга аракеттерин кылды. Бирок анысынын баары тең ишке ашпагандан кийин бүгүнкү күнү ошол Садыр экөөбүз ушу Түптүкөн партияны мындай саясий аренага алып чыгып, ушундай мекенчил адамдарды алып чыгып туруп, андан кийин ушундай бир өлкөбүздө бир чоң бир өзгөрүүлөр жасасак деген ниет менен чыгып атат да. Жакшы. Сиздердин партиянын негизги идеологиясы, максаты эмнеде? Ураны, девизи жана башка. Мен мындай кылып айтып кетет элем, биздин партиянын максаты эмеси башка партиялардан кандайча деп түшүндүрүп кетебиз, мындай кылып айтат элем да. Мисалы ошол Садырдын эле үлгүсү катары, мисалы Садырдан биз мындай кандай үлгү ала турган болсок да, саясатчылар мисалы бүгүнкү күнү абдан көп. Саясий партиялар да абдан көп да. Бири-биринен ашышат, программалар ашат, дегендет ментет. Бирок саясатты ошо саясатчылардын арасынан 95% саясат эмне экенин да түшүнбөйт да. Саясат эмне экенин, саясатчы болуп мисалы 10 жылдап, 20 жылдап жүргөндөрдө саясаттын маанисин өзү түшүнбөйт, маанисин бербейт да. Мен мындай кылып айтып кеттим. Саясаттын болгондо эки эле түрү болот да. Саясаттын эки түрү. Бул топ кызыкчылыгы, анан журт кызыкчылыгы деп коет да. Журт кызыкчылыгы деген бүт мамлекеттин кызыкчылыгы болот да. Топ кызыкчылыгы деген бул бир үй бүлөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн, же бир адамдын, же бир туугандардын, же бир кичинекей чөйрөнүн гана, байлардын мисалы кызыкчылыгы болот өзлөрүнчө, дагы бир ушундай өзүнчө бир кызыктар топтун кызыкчылыгы болот да. Анан Садыр Жапаровдун айырмасы башка саясатчылардан эмнеси? Бул өзүн ошо башын элинин кызыкчылыгы үчүн сайып койгон саясатчы да. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин ал ошол жакта абакта жатат да. Себеби ал өзүн ушундай, мен эгерде ал мисалы өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн адам болсо, убагында жана кумторду иликтеп аткан жерде эле ага миллиондогон акчаларды, взяткаларды берген, ошонун баарынан тең ал отказ кылган да. Баарын тең алган эмес, мен үчүн элдин кызыкчылыгы деп, элдин кызыкчылыгын койгон. Бул ошол Садыр Жапаровдун элге ишке болгон мамилесин, элге болгон мамилесин ошо мындай түшүндүрүп көрсөтүп кетет да. Биздин партияда башка партиялардан эме айырмасы негизинен ушу биздин партиянын өзөгү ушундай адамдар, инсандар түшөт да. Ошо бизге мамлекеттин кызыкчылыгы биздин жеке кызыкчылыктын өйдө турат деген адамдар ушундай кылышат. Мисалы ошол эле Камчыбек Ташиевди ала турган болсок, ал бул партияны жетектеп кетти. Бул ата журт мисалы буга чейин ал жетектеп келаткан партияда ал жерде белгилүү партия болчу, эки жолу мындай саясий майданга чыгып, парламентте канча орун ээлеген, ийгиликтерге жетип эле жүргөн. Ошону калтырып туруп, бул эч ким мындай белгисиз, бүгүнкүгө чейин мисалы мекенчил партияны эч ким деле билчү эмес да, мындай чоң саясий чөйрөдөчү. Ошол партия, белгисиз партияны ушундай алып чыгып, жеке өзүнүн кызыкчылыгы эмес, мындай элдин кызыкчылыгын өйдө коюп атканын ошондой белги болуп мындай көрсөтүп кетет да. Анан биздин негизги айырмабыз ошол, биз
журт кызыкчылыгы үчүн деген партиябыз да. Ооба. Анан программа тууралуу айтып кете турган болсок, эми бүгүнкү күнгө эң эле мындай орчундуу, мындай мамлекетибиздин абдан көйгөйү болгон нерселер бул бажы тармагы. Ошол тармакта мындай биздин реформа жасай турган нерселер бар. Сот тармагы абдан, энергетика тармагы. Анан кийин мына конституцияны өзгөртүү боюнча дагы мына партийный системаны азыр бизнес система болуп калбадыбы? Сода алып, эмени сатып, ошо акчаң болсо партиянын эмеге келесиң. 5 миллион күрөөнү деле мисалы ар бир киши таап бере албайт да. Азыр ат салыш үчүн 5 миллион күрөө коюш керек. Аны деле эмете албайт. Жөнөкөй инсандар келе албайт. Жана гана бай адамдардын эмеси ат салышы болуп калды да мындайча. Анан кийин ошол жагынан конституциялык өзгөртүүлөр, эми көп нерселер бар, көп пландар бар ошол. Анан могу шайлоо системасын да өзгөртүш керек. Ушул жагында карай турганда орчундуу нерселер бар да. Эми аны эгерде парламентке барганда буюрса биздин партия мындай жакшы орундарды алып кала турган болсо, көбүрөөк ошол мыйзамдарды кабыл ала турганда буюрса максатыбыз чоң эле да ошо. Бажы тармагы деп калдыңыз. Бул Кыргызстанда акыркы жылдары мындай ачыкка чыккандагы өзгөчө көйгөйлүү нерселердин айрым гана учкундары айтылды да. Бажы тармагына кандай реформалар керек, анан кандай системага алып келебиз деген сиздердин мындай тилегиңиздер, максатыңыздар бар? Аны ошонун бажыда түшүп аткан тармакты мындай ошол түшүп аткан эмелердин баарын тең мындай контроль кылыш керек да. Ачык контролдо болуш керек. Мындай көмүскөдө болбой, бардык нерсе негизи кайсы жерде мындай көйгөй жаралатса, ошо баары тең көмүскөдө болгондо ошондо проблема жаралат. Ошонун баарын тең цифровизация учетко коюп туруп, баарын тең мындай ачык эметилсе, ошондо канча кирип атат. Мисалы Кытайдан бүгүнкү күнү мисалы Кытайдан бияка көрсөтүп атышат, 10 миллиард товар өттү десе, биздикини көрсөтүп атышат, 1 миллиард товар өттү депчи. Ошондон эле мындай жыйынтык чыгарып койсо болот. Эмне үчүн тигил жактан башкача цифра болуп атат, биздикинин болсо башкача цифра болуп атат деп эле. Ошонун баарын тең текшерип, ошонун баарын тең ачыкка чыгарып туруп, анан ошондой нерселерди жойсо болот деген биздин ой бар да. Билим берүү тармагы мисалы бул дагы өзгөчө өлкөлөр, ар бир өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү ролду ойнойт да. Билим берүү тармагына кандай сунуш пикирлер менен кетип атасыздар? Билим берүү тармагы бул абдан бир чоң көйгөй да мамлекетибиздин. Мен бир нерсени айтып кетет элем, мындай ЮАРдын бир окуу жайында мындай кире беришинде мындай эме жазылып турат деген да, макала сыяктуу нерсечи, ошондо жазылып турганда, эгерде бир мамлекетти жок кылгыңар келсе дейт, силер аларды атомный бомба менен жардырып кереги жок дейт да. Силер болгону гана ошол мамлекетке барып туруп эле пара алууну ошо окуу жайларга киргизип койсоңор болду. Ошондо ошо пара алган окуу жайлар сабатсыз юристтерди чыгарат, алар сабатсыз мыйзамдарды чыгарат, алар мамлекетти табалайт. Ал жерден сабатсыз медиктер чыгат, ал сабатсыз медиктер элдерди кырып салат деген. Ал жерден сабатсыз архитекторлор чыгат, алар болсо сабатсыз үйлөрдү салат да, алардын үйлөрү өздөрү урап жолуп каткан. Ошон үчүн бул тармакта чында келгенде мындай биздин мындай келечекти мындай түзө турган, түптөй турган нерсе да. Буга да мамлекет эң биринчи кезекте ушул биз ойлойбуз окуу жайын ушундай каржылоо маселесин чечиш керек да. Андан каржылоо маселесин эмне себептен бардык нерселер барганда ошо каржылоо маселесине келгенде эле токтоп калат да. Мисалы бүгүнкү күнү ала турган болсок, Мегакомдун директору 500 000 сом алып атат, айлык алып атса, берди мугалим 5 000 сом алып ататчы. Анын айырмасы асман менен жердей болуп атпайбы? Бизге кимдин мындай коомубузга кимдин мындай керектүү деп эсептей турган болсок, албетте бизге билим берүү тармагы көп нерсени бизге жаратуучу нерсе да эртеңчи. Эртеңки ошол жерден кандай адамдар чыгат, кандай таланттар чыгат, бизде ушу билимдин деңгээли түшүп кеткен үчүн бүгүнкү күнү ушу бийлик башында эле канча сабатсыз адамдар окуп атат, алдында отурган текстин да окуй албаган адамдар отурушпайбы, сүйлөй албай, чет мамлекеттерге барып туруп же орусча сүйлөй албайт, же бизде уят кылып атышкан адамдардын да ошол проблема болуп атат да. Негизинен ушу каражат маселесине өтүп кетет да, ал жагын чечиш керек.
Түшүнүктүү. Мекенчил деп аталышынын себеби эмнеде болду дейм да. Мисалы, ар бир партиянын аталышындагы өзүнүн бир философиясы болсо керек, максаты. Мекенчил деген мен ошо жана башында эле айтып кетпедимби, ошо Садырдын мисал келтирипчи. Мекенчил деген бул ошол адам мындай элдин кызыкчылыгын, өзүнүн жеке кызыкчылыгын өйдө койгон адам дегенди түшүнөт. Анан ошол Мекенчил партиясы деген ошол элдин көйгөйүн көтөргөн адамдар дегенди түшүндүрөт да. Биздин негизги девизибиз эле, урааныбыз эле ошол биз элдин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз деген ушундай. Эгерде Кудайым буйруп парламентке барып кала турмусуңдар, жогорку кеңешке, кайсыл позицияны карманасыздар, анан кийин эмне үчүн? Оппозициядабы же позицияда болосуздарбы? Бизге бир гана нерсе керек да. Бизге элдин кызыкчылыгы керек да. Жалпы журттун кызыкчылыгы. Эгерде бизге мисалы айырмасы жок, кайсы жактан жакшы сунуш келет да. Бийлик тараптан жакшы сунуш келеби? Элдин кызыкчылыгын колдой турган сунуштар, биз аны колдойбуз. Оппозициядан келеби ошондой сунуштар? Бизге айырмасы жок. Сен бийликтесиң, сен тигиндесиң. Бүгүнкү күнү Кыргызстандагы мындай проблема эмнеде болуп жатат деп дагы мындай токтоп кетесим. Мен башында айтып кетпедим да, жаман менен жакшыны айырмага багыт. Анан бүгүнкү проблема саясий чөйрөдө келип эң негизги проблема бул биздин саясатчылар мындай биринин башынан бири тебелеп мындай бийликке умтулуп калышты да. Биз кыргыздар мындай кичинекей мамлекет болуп бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди мындай көтөргөндүн ордуна кайра бири-бирибизди чаап, башка түшүрүп атабыз да. Ошол проблема болуп атат да. Ошол проблеманы чечиш керек. Анан бул жерде да мен ошондой бул бийликтики, бул тигиники, анан бул оппозиция, тигиндей мындай деп өткөндө элдерди мисалы бул мамлекетке пайда алып келет деп бөлүшүбүз керек. Бул мамлекетке зыян алып келет деп, анан бул оппозиция, сен тиякта болсоң, биякта болсоң, сен пайда алып келе аласыңбы? Жакшы нерсе кыла аласыңбы? Кел, иштешебиз. Ким болсоң да иштешебиз. Эгерде сен биздин партияда туруп бирок ошо эл кызыкчылыгына каршы иштей турган болсоң, анда биз сен менен иштешпейбиз деген ушундай позицияда турабыз да биз. Жакшы. Мисалы, Нурлан мырза, өзүңүз эмне үчүн ушул партияны тандадыңыз? Кандай болуп келип калдыңыз? Максатын эмне, кандай максат тандап, анан кандай жол менен келип калдыңыз? Бул партияга келгениме мен жарым жылдай эле болуп калды. Өзүм мен адвокат болуп 15 жылдан бери иштейм. Бул укук коргоо системасында. Андан кийин келгенин себеби мындай болуп калды да. Адвокат болгондон кийин соттордо жүрөсүң, укук коргоочулар менен иштейсиң, элдер менен иштейсиң, көйгөйлөрүн чечкенге аракет кыласың. Анан кийин акыркы кезде мындай мыйзамсыз чечимдер абдан мындай статистика боюнча мындай көбөйүп кетти да. Ошол менен мындай күрөшүүгө аракет кыласың, өзүңдүн мындай иш аракетиң менен, бирок аны мындай жеке бир адамдын колунан келбейт да, аны чечиш үчүн системный мындай өзгөртүү керек да. Мисалы, ошол эле укук коргоо органдарын ала турган болсок, алар деле мисалы бүгүнкү мындай орточо статистикалык укук коргоочуну ала турган болсок, ал мисалы ойлойт да, мен адамдардын барып укугун коргоюн, мен буну мыйзам бузуу, кылмышкер болсо мен буну жазага тартайын деп ал ойлойт да. Мисалы, мыйзам бузган кишини кармасат, мен ушундан азыр канча акча алып алсам, мындан көп акча чыгабы же азыр ой жүгүртүүсү өзү туура эмес болуп калды да. Ушул эң негизги нерсе, мындай ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек да. Анан сот системасында деп отурганда эле соттордун баары деп айтпайм, бирок кээ бирлер мындай деп аткат да, ким мага акчаны көбүрөөк берсе эле мен ошол жака өтөм. Бул да мындай бизнес чөйрөгө айланып кетти да. Бул деген нерсе, бул деген мамлекеттин мындай жетер жерине жетти, эртеңки күнү мамлекет деген жок болуп кетип турган нерсе. Мен өзүм ушундай нерсени мындай сезгенден туугандан кийин анан жалгыз мен бул системаны мындай өзгөртө албайм деп мындай чечимге келдим да. Анан кийин мындай саясатчыларды мындай карап эметип көрсөм эле, анан ушул Садыр Жапаровдун эмеси менен өмүр баяны менен таанышып, соц тармактар аркылуу баарын эметип, анан эметкенден кийин, көргөндөн кийин ушул мындай таза саясатчы экенине көзүм жеткенден кийин, анан ушул партияга келип кошулуп, анан ушул эми бир адамдын колунан майданда бир адам жоокер эмес деп коет да. Бир адам эч нерсени чече албайт да. Сен канчалык мындай акылдуу болсоң деле, күчтүү болсоң деле, сен мындай майданга чыккандан кийин жалгыз адам эчтекени чечпейт. Ошон үчүн мындай партия болуп, мындай топ болуп туруп, анан чогуу бир аракет менен ушундай бир нерсени мындай ишке ашырса болот. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнү ушу Мекенчил партиясында мындай саясий аренага чыгып аткан себеби да ошондон да. Ошол мындай мамлекет үчүн күйгөн адамдар
топтошуп алып туруп бир мыйзамдуу аракеттер менен ушундай бир мамлекетибизде бир чоң бир өзгөртүүлөр кылсак деген максат. Жакшы. Өзүңүз мынакей укук коргоо тармагында жүрөт экенсиз. Демек, мыйзамдардын баарын мыкты билет болушуңуз керек деп ишенем. Биздин мыйзамдар иштебейт деп баары эле айтып атат да. Анан иштебеген, мисалы сиз укук коргоочу катары өзүңүздүн ошол жааттан ошол көз караш менен айтсаңыз, эмне үчүн биздин мыйзамдар иштебейт? Иштебей турганынын мындай, мен эгер жаңылбасам, Бисмарктын мындай айтылган сөзү бар да, жаман мыйзамдар болуп туруп, бирок жакшы кызматкерлер мамлекетти башкарып турса, мамлекетти башкарса болот, мамлекет иштейт деген да. Бирок жакшы мыйзамдар болуп туруп, анан жаман кызматкерлер отурса, мыйзамдар ошол жакшы мыйзамдарда иштебейт дегенге. Демек, бүгүнкү мыйзамдар менен деле мүмкүн иштесе болоттур да, бирок өзүңөр көрүп аткандай жанакы сабатсыз адамдардын отургандыгынан ошо бийликте мыйзамдар иштебейт, анан элге дагы мындай көп пайдасы болбой жатат да. Ошо тескерисинче жеке бир кызыктар топтордун пайдасына иштеп кетип атат мыйзамдардын көбү, ошол көйгөйдүн баары ошондо болуп атат да. Биздин мыйзамдарды эл арасында да айтылып жүрөт, мисалы бир жактан көчүрүп алат, Орусия мамлекетинен жана башка мамлекеттерден. Анан биздин улуттук идеологияга мыйзамдар канчалык деңгээлде мындай туура келет? Чынында акыркы кабыл алган мыйзамдар, көп эле нерселер мындай биздин руханий чөйрөбүзгө да мындай туура келбейт. Анан көп эле мыйзамдар мындай өтө эле бизде мындай татаалдашып кеткен да. Татаалдашып кеткен. Аны мисалы мыйзам канчалык татаал болсо, ошончолук аны аткарууга да кыйын бир жагынан, элге түшүнүүгө да кыйын. Андан кийин ошол эле маалда ошол татаал мыйзамды мындай тияка бияка бурмалогонго да оңой да. Мисалы мен мынтип эле айтып коеюн, азыркы акыркы эле кабыл алынган кылмыш жаза кодексинде мындай түшүнүктөр киргизилген да. Адамды эркинен 3-чү категория менен ажыратып туруп, анан 2-чи категория менен акча төлөсүн деген ушундай чечим чыгарып койсо болот да. Анан адам уккан адам мисалы түшүнбөйт да, бул эмне деп сүйлөп атат депчи. Сен мисалы түшүнбөй жатасың да. Бул ушунчалык атайлап мындай татаалдаштырып салган. Аны эме үчүн сен барып алып туруп аны көтөрүшүң керек да. Бул категория деген эмне, тиги категория. Аны жөн эле мисалы айтып койсо болот эле. Мына 5 жылга кесилди, мынча сом штраф төлөйт депчи. Ушунун баарын тең ушунчалык атайлап мындай татаалдап салган. Эл түшүнбөсүн, элдин башы айлансын дегендей эмне депчи. Анын кереги жок. Ошон үчүн мыйзамдарды мындай жөнөкөйлөтүш керек да. Элге түшүнүктүү болсо керек мыйзамдар. Канчалык жөнөкөй болсо, ошончолук мыйзам жакшы иштейт да. Демек, оңдоп түзүлөр реформа керек экен баары. Абдан керек. Көп нерселер, мисалы мен укук коргоо системасында иштегенде көп эле акыркы кабыл алынган мыйзамдарга нааразы да. Буну менен иштеш абдан кыйын болуп калды депчи. Мурдагы мыйзамдар жөнөкөй болчу, иштеш да жеңил болчу депчи. Мисалы жана РППга деле айтып кете турган болсом, РППга түштү. Азыр РПП деп коет, регистрация илгери официальный иш козголчу, там өздөрүнүн сроктору, мөөнөттөрү болчу, баары тең ошондой өзүнүн нугу менен жүрчү да. Азыркы болсо мындай башаламан да, баардык нерсечи, көп нерсе башаламан болуп калды да. Ошон үчүн мыйзам жагынан да бизге чоң реформалар керек. Жакшы. Эми убакыттагы соңуна келип баратат. Сизге жыйынтыктоочу микрофон кыргыз элине кайрылып кетсеңиз болот. Анан жана башында айтып кетпедимби, кечээ күнү ушундай шайлоочуга жолуксам, келип алып туруп жана антип ким мага акчаны көп эмете турган болсо, мен ошону шайлайм дечи. Бул шайлоочулар менин оюмча өзү эмне кылып атканын мындай түшүнбөйт да, жакшылапчы. Алар ойлоп атат, мен мына жөн эле акча алдым, же болбосо акчамды добушум саттым депчи. Алар мисалы добушун саткан жок. Алар деген адамдар мисалы эртеңки мына бир күнгө, 2 күн калды, 2 күндөн кийин шайлоо болот. Алар барганда алар добушун сатпай эле, алар деген келечегин сатат да, и келечегин тандайт. Кандай, кайсы партияга, кандай адамдарга, кандай инсандарга добушун бере турган болсо, ошондой адамдар келет, ошондой келечек Кыргызстанды күтөт да. Анан ошон үчүн элдерге кайрылып кетелим. Бир күнгө ошо шайлоого келгенде мындай жоопкерчиликти түшүнүп, кандай кадам кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар экенин ошону ойлонуп туруп анан добуш берсеңиздер деп. Чоң рахмат. Рахмат атайын келип бергениңиз үчүн. Ийгилик каалайм сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүнкү эфирибизди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студиябыздын коногу Нурлан Койчекеев, Мекенчил саясий партиясынын талапкери болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.